Саламатсыздарбы, урматтуу ТРК спорт телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн 27 августка караган түнү Манас эл аралык аэропортунда дал ушул Молдова мамлекетинде болуп өткөн кол күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышып келген биздин спортчуларды тосуп алуу алдында турабыз. Эске сала кетсек, Кыргызстандан жалпысынан 25 спортчу, анын ичинен 10 пара спортчу. Андан тышкары биздин курама команданын мүчөлөрү жалпысынан 5 алтын, 10 күмүш, андан тышкары 1 коло медалды багындырып келишкен. Кол күрөш боюнча 15 августтан 25 августка чейин Молдовада дүйнө чемпионаты болуп өттү. Чемпионатка дүйнө жүзүнөн жалпысынан 60тан ашуун мамлекет катышкан. Спортчулар аэропортко таңкы саат 4:30 чамасында конду. Чемпионатка катышып келген спортчуларыбызды жана алардын машыктыруучуларын кучактоо гүл, багеле орундар менен келген спортчуларга жана машыктыруучуларга чапан жабылып, эң сонун маанайда тосулуп алынды. Ал эми бул жагымдуу шан-шукутту Кыргызстандын 7 дубанынан чогулган ынтымактуу 84-жылдын жигиттери уюштуруп сыйлашты. Байтур Абжалбеков дүйнө чемпионатында болгон сезимдер менен бөлүшүп, андан тышкары кыргыз элинин колдоосун ар тараптуу сезип жатканын билдирди. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат демекчи, Байтурда атасынын күтүүлөрүн орундатып жатканына кубанычта экенин айтты. Байтур Абжалбеков Молдова мамлекетинде өткөн чемпионатта 65 кг салмакка чейинки өспүрүмдөр арасында күч сынашып, алтын медалдын ээси болгон. Kyrgyzstan national anthem. Dünya çempionatı kol güreş boyunca 26 para arm wrestling jana 45 deni sov adamların arasında ötkөн dünya çempionatı kol güreş boyunca kандай десем баары жакшы болду, травмасы жок баары. Кудайга шүгүр келе болуп, аман эсен. Кол күрөш спортуна катышкандан баштап эле койгон максатым мен. Ушу дүйнө чемпионатына, дүйнө чемпион болом депчи. Анан ошо атам да айтып калат эле, сен телевизордон көрөм депчи. Нека медальдарың көп болот деп ошо атам айткан немелерди, ийгиликтерди жаратып атам барган сайын, Кудайга шүгүр. Ошо спортсмендерге ийгилик, ден соолугу мыкты болсун, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Кыргызстандын желегин желбиретип, ар дайым Кыргызстандын намысын коргоп жүрө берсин. Тилектешпиз да. Негизи дүйнө чемпионаты жыл сайын эле өтөт. Былтыр Алматы шаарында өткөн. Казакстан мамлекетинин 1 жылдан бери даярданып атканбыз. Мындай көрсө жыйынтыгы жакшы. Команданын капитаны Абдыбек уулу Руслан деген агайыбыз бар эле. Биз баягы билеттер ар кандай алынып, бөлүнүп келгенге алардын көбү келди да. Акыркы состав бүгүн келип түштү. 61 мамлекеттин ичинен алдыңкы 10дукка кирдик. Дүйнө чемпионатынын 7 мамлекеттин арасынан экинчи орунга ээ болдум. Конечно, ар бир спортчу эле турнирдин алдында баары эле алтын алабыз деп, алтынга аракет кылышат, баары эле алтын алабыз деп. Ошол алтынга бир ступеньге жетпей калдык биз.
эмдиги жылы буюрса алтын болот деп ишенебиз. Спортты түшүнгөн адамдар аябай эле түшүнөт болуш керек. Биз аябай даярданып барганбыз. Эмне деген чоң мамлекеттердин арасынан биз 4-5 орун алып калды кыздарым. Анан аябай 60 мамлекеттин ичинен күчтүүлөр. Анан ушундай участниктер да көп болду. Бул дүйнө чемпионаты аябай мыкты деңгээлде өттү. Мирден кийин эле уже кийинки чемпионат мирге даярданып баштайбыз да. Кыргызстан болот, Азия болот, ошондой баштайбыз. 1 жыл даярдандык десек болот да. Жакшы даярдандык, жакшы бардык. Кудай буйрса 2-нчи орунду багандырдык. Ок чоң финалга чыгып, финалдан Түркия менен чыккан, Турция менен чыгып, аякта ошо финалдан утуруп койгонго тура келди. Лейкин алсак эмне жылы бир да алабыз да, Кудай буйрса.